Chet өлкөдөн келип сабак береби? Chet өлкөдөн келип. Аман айсы дейт. Уклону менен ачылып жатыптыр. Бүт ой жүгүртүүсүнө чейин, логикасына чейин иштеп турбайсыздарбы сиздер, Индивидуалдык парта анан отургуч берилет экен да. Баш ушунчалык компьютер иштейт. Интерактивдүү доска бар экен бияқта. Smart TV менен сабак берет өзүнчө. Жакшы жарасыздар. Сонун. Кандай 4төн 6-дан бе? 4төн 6дан. Бир күндө 3 маал тамак берилет деп атасыз. Билесиздерби? Урматтуу мекендештер, Кыргызстанда Аалам эл аралык мектептери ачылып, бүгүнкү күндө балдарга сабак берип иштеп келе жатат. Биз азыр Аалам мектебинин Өзгөн району Куршап айылындагы бир бөлүгүнө келдик. Араванда да бар экен, Разаковда да бар экен, Лейлекте, андан сырткары Чүйдө Токмокто да бар экен, Балыкчыда да ачылып жатыптыр. Эл аралык мектеп мындайча айтканда бир сеттик система менен ачылып жатыптыр. Эл аралык стандарт менен, болгондо дагы англис тили уклону менен ачылып жатыптыр. Азыр ушу Куршап айылына келдик, мектептин ичинде турабыз. Агай бизди күтүп алды. Азыр бир катар ушу мектеп, окуу шарттары, төлөмдөрү, бардык жагдайлар тууралуу айтып бермекчи. Негизи мектеп жатак мектеп. Бир жылга бир сумма төлөйсүз, балдарга 3 маал тамак аш берилет экен. Бүт кароосу менен, жашоо шарты менен баары ичинде. Балдарды мындайча айтканда англис тилин жакшы үйрөтүп, математика жана башка сабактарды жакшы үйрөтүп, анан 11-класска чейин окутуп, тарбиялап чыгарат экен. Агай, куш келдик мектепке. Куш келдиңиздер. Өзүңүздү тааныштырганча эми мектеп тууралуу айтып берсеңиз, Менин атым өзүм Мирлан Примердиев. Бул мектепте координатор англис тилинен сабак беребиз. Мектеп быйыл сентябрдан баштап иштей баштады. Бул мектептин башкы максаты жергиликтүү студенттерге ушул заманбап билим берүү жана анын аркасында Европа жана Америкага, ошол жактарга эң күчтүү мектептерге, университеттерге өткөзүү болгон да. Ошонун аркасында биз иштеп атабыз. Эң жакшы, мындайча айтканда, ошо Америкадагы, Европадагы билим берүү системасы кандай болсо, ошол эле система менен сиздер балдарды окутуп атасыздар. Кут ошондой. Бизде 80% сабактар англис тилинде болот. Англис тилинде математика, биофизика, IT сабактары ушул англис тилинде болот. Анан англис тили өзү 20 саат. Бул жерде англис тили өтө көп көңүл бурулган. Англис тили тереңдетилип окутулат экен. Даже сабактардагы мугалимдер менен сүйлөшүү дагы бүт эле англис тилинде өтүлөт экен да. Туптур айтасыз, ооба. Тереңдетилип дагы жакшы ар бир эмеге да карайбыз, балдардын уровенине карайбыз, деңгээлинечи. Бир класста 3 деңгээлге бөлүп коебуз. Ошондо балдар 9-чы, 7-чи, 8-чи класс бир деңгээлде окуйт да биздечи. Биринчи ошого эме кылабыз, басым жасайбыз. Канчалык эме болсо, ошончо тезирээк үйрөтүп аракет кылабыз да. Эң жакшы. Азыр Куршапта бул жерде жалаң балдар окуйт же кыздар да аралашпы? Бул жерде жалаң балдар окуйт, эркек лицейи, балдар лицейи. Анан биздин кыздар лицейибиз Араванда жашкан. Араван району, Араван центринде болсо керек. Араван центринде. Араван центринде. Анан Баткен, Лейлек, Разаков шаарында, мурдагы Исфана шаарында да бар дедиңиз го? Ооба, Исфанада азыркы Разаков шаарында биринчи жаш балдар мектеп ачылган, мындай айтканда, 1-класстан 4-класска. Быйылдан баштап чоң класстарды алабыз деген үмүттөбүз. Токмокто да иштеп атат? Токмокто ачылды. Токмокто аларда primary school деп коет, ошо 1-класстан 4-класска чейин ачылды ал жактачы. Балыкчыдачы? Балыкчыда болсо эми ачылып атат. Эми ачылат буюрса. Бул жерде канчанчы класстан канчанчы класска чейин окутасыздар? Бул жерде ошо 7-класстан 19-класска чейин. 9-класска чейин. Анан эми 9-класс уже кийинки жылы 10-класс болот, анан 11 болот. Ошентип анан ошо 11 жылдык система менен окута бересиздер. Быйыл бир болсо 12 класска эмесак 12 класс бүтүрөбүз да. 12 класс системасыначы. Бирок бардык нерсе даяр алынды. Жакшы. Куршап айылында ошо Ош Бишкек трассасынан светофордон ичкери кирет экенбиз. Бул жакта жалаң окшош үйлөр бар экен, ушулардын катарында. Мадумаров көчөсү. Бул жакта атайын күзөт бөлүмү бар экен, дарбазадан кирип чыгышат экен. Бүт айланасы тосулуп, мындайча айтканда коопсуз шарттар уюштурулуптур да.
Азыр бир катар кирип сиздерге тааныштыра берелим. Мына мектептин ичине кирип келип калдык, агай ушу класстарды, анан анча-мынча мугалимдерди тааныштырып бир экскурсия кылып бересиз бизге? Кайдасы. Биринчиден бул жака көңүл бурсак, биз азыр Сабакка кирип математика сабагы кире берели? Кире бериңиздер. Саламатсыздарбы? Кружок. Саламатсызбы агай? Бул ошондо кружокторду канча секундада тез кылат, ошону эме кылат да, үйрөнүп ачат. Канча секунд кетет экен эми? Бүт ой жүгүртүүсүнө чейин, логикасына чейин иштеп турбайсыздарбы сиздер, Түштөн кийин ошо кружоктор да бизде. Түштөн кийин основной кружоктор. Кружоктор. Англис кружогу да бар, комуз кружогу да бар, футбол. Адаттагы доска, интерактивдүү доскалар бары турбайбы, Бардыгы колдонулат. Заман бардык эмес бар. Facilities деп коет англисче. Бир класста канча бала окуйт? Бир класста 20га чейин бала окуйт. 20га чейин бала окуйт. Ушундай ар бирине индивидуалдык парта, анан отургуч берилет экен да? Туптур айтасыз. Бул жерде балдардын эмесине дагы эмне деп коет, дистанция карманга дайындалабыз. Бүттү. Канча убакта бүттү? Агай? 59 секунд, 55. 59 секунд. 9 секунд. 1 мүнөттө. Эмесин кылдык да биз. 3 жолу кылышат дагы бардыгы кылдык. Вай азаматтар. Билбейм, менин колума карматып койсо, муну 1 саатта деле эме кыла албасам керек, менин башым жетпейт бугачы. Чындап башым жетпейт. Биздин убакта биздин агайлар мындай нерсени үйрөткөн эмес, биз көргөн эмеспиз мындайды. Азыр эми балдар өнүктү, заман өнүктү. Сонун нерселерде баш ушунчалык компьютер иштейт. Сонун. Жакшы окугула балдар. Канчанчы класс була? 8. Аралаш. Аралаш. Кружокто да? Кружок аралаш болот. Жакшы. Дагы көрө берели. Мугалимдер жамааты. Анан Бул шкафтар эмне? бул шкафтар ар бир балага ключ менен берилет. Ошо жерге китептерин коюп, ичке алып келбейт да, үйүнө алып келбейт. Баардык жерде жатып неме болушат. Бул жакта бир класс экен, Бул биздин English Lab деп коет. Чет жактан келген мугалим сабак берет бул жерден. Ошо көбүнчө мына интерактивдүү доска бар экен бuyakta. Smart TV менен сабак берет өзүнчө. Анан мына жерден whiteboard деген бар. Ошо whiteboardдан алып туруп эле, ошо эме колдонбойт да. Ушуну менен окутуп эме кыла берет. Өзү жакшы нерсе, жакшы нерсе. Бая заманбап методика экен да. Анан биз ошол бул мектептин эмеси көбүнчө балдарды ой жүгүртүүнө, эркин ой жүгүртүүсүнө эме алабыз да. Так, бuyakta дагы бир класс. Бул эмне класс бул? Бул Russian анан English класс деп коет. Ошо орус тили менен эме англис тилинин класстары. Орус тили, англис тили. Ар бир кана, ар бир класс мына кенен-кенен экен, Балдардын ортосундагы аралык дистанциядагы кенен-кенен экен. Анан жылуулук системасы, жарыктык системасы бүт бардыгы уюштурулуп тур. Ар бир класстын өзүнүн эмеси бар, андай эмне деп коет эле, логолор бар да. Логолору? Бияктан эле кирип чыкса болот экен, Бул биздин кыргыз тил кабинети. Кыргыз тил кабинети. Жакшы. Кыргыз тил класс экен да, мындайча айтканда мына. Көрдүңүздөр? Жакшы, сонун. Кыргыз тил. Негизинен ошо англис тили. Анан мисалы математика, физика, IT тармактары дагы тереңдетилип окутулат? Алар ошол бизде Кембридждин системасы менен эме алабыз, ошо англис тилинен анан ар бир эмеде черекте 3төн 4төн тест алып эме турабыз да. Балдардын прогрессин көзөмөлдөп турабыз, кайсы жерде болот. Эгер аларда эме болсо, жыйынтыкта жакшы чыкпаса, булар сөзсүз түрдө түштөн кийин ошондой эмелерге катышат. Жардамчы сабактаргачы. Экстра класс деп коет. Кембриджский система менен окутулат экен да. Кембриджге. Бuyakta дагы бир класс бар экен. Бул эмне класс? Бул биология, химия классы. Биология, химия классы. Жейин дейт. Жакшы. Бул да класстар аябай кенен экен. Балдар мындай өздөрүн эркин сезип, кенен класста сабак окуйт экен да. Бuyakta да класс бар окшойт да. Жакта биздин компьютер. What's your name? Sami. Sami? Yes. Dr. Sami? No, teacher Sami. Teacher Sami. Are you from? From Ethiopia. Ethiopia? Yes. Чет өлкөдөн келип сабак береби? чет өлкөдөн келген. I'm an ICT teacher. Yes. Yes. Жакшы. Ачылгандан бери иштейби агай? Жакында эле баштап бир 2 ай болду иштегенине. Кайсы сабактан берет улар? IT-ден берет. Айты.
Siz которуп берип коюңчу, Кыргызстан жактыбы? Жакшы. Жакшы. О, кыргызча сүйлөп калыптыр уже. Yeah, Jakshi. I love Kyrgyzstan. It's good. The people, the students are smart. I like it. Бул сабактар англис тилинде өтөт экен да? Аңгис тилде болот ооба. Бул кыргыз тили же орус тилин билбейт да, ошон үчүн аңгис тилде. Булар сөз аңгис тилге түшүнүп анан жооп бергенге Аргасы болушат. Аргасы да. Айласыз баары бир бул общение англис тилинде болот дагы. Балдар эртең 11-класс бүткөндө эле суудай сүйлөп, ушинтип бүтүп калышат да. Канчанчы классыңар балдар? Аралаш бул жерде. Аралаш кружок болуп атат да? Кружокто. Азыр эми түштөн кийин келип калдык. Бүт мына ноутбуктар менен отурат экен. Агай айтыны үйрөтөт турбайбы? Айтчыны азыркы эмесин үйрөтөт, кийинкисинде кодинг деп коет, ошо программа түзүүгөн үйрөтөт да. Программа түзүү. Даже программа жазганды. Программа жазганычы. Ошо сабакта келет. Ошондо бул жерде мисалы чет жакта эмеде сыртта программада акча төлөп, анан англис тилге акча төлөгөн ошо бир баардыгын бир толуктап келет да, ошондо комплект болчу. Таанышканыма кубанычтамын. Уже кыргыз эле болуп калсың. Кийинкисинде калпак кийип көрүшөбүз, Кудай кааласа. Жакшы жарашкан. Сонун. Yes. Жакшы жарашкан, өзүң ылайык калпактан Кудай буйрса. It suits you very well. Агай бир калпак кийгизип койгон суранчы. yeah. Иншалла. Меники сал чоңураак келип калат экен. I give you one калпак. Келиштик, көрүшөбүз. Рахмат. Көрдүңүздөрбү? Англис тилде сабак өтөт экен да. Жакшы нерсе да бул. Бул жак ошол Мугалимдер канасы экен, бул ошо физкультура эмеси, агай өзүнүн канасы. Спорт залбы? Спорт зал. Бирөө ушу мектепке спорт зал курулган экен да? Жакшы. Бүт спорттук оюндар бияқта болуп берет. Шарты менен ошол. Дене тарбия сабактары. Ооба. Кышы менен. Кышын ошол жерде болот. Жайында площадка барбы? Сыртта көрдүңүз го, эмеде футбол площадкасы бар да. Жакшы, мына көрүп турасыздар, жылуулугу менен жарык, бийик дегендей спорт зал. Азыр эми сыртка чыгып ушу жатаканаларынан бери баарын көрөбүз. Экинчи кабатындачы агай. Экинчи кабатында боюнча бизде. Бул жагы санузел турбайбы? Көрүп койсок болот экен, Келиңиздер. Саламатсызбы эжеке? Балдардын мына санузели. Аябай жакшы турбайбы? Таптаза. Көрдүңүздөр? Кышы жайын балдар бияктан эле кирип чыга беришет. Ой, сыртка чыгышпайт, ичкерде баардыгы. Агай, балдар айына төлөйбү ата-энелер же жылына төлөйбү? Төлөм шарттары кандай? Бөлүп төлөө да бар. Бөлүп төлөө да бар. Анан ошол бөлүп төлөөнүн эмесине да дедлайн койгонбуз да, мына ушул убакытка чейин контрактты жаңылап төлөп койгула деген эметчи. Бирок ата-энелерге сүйлөшүп шарттарды түзүп бергенбиз сиз үчүн. Канча төлөйт? Жылына, айына? Мисалы айына ошол эмени $3000 дедик го жылына, ошону бөлүп койгонбуз да. $3000. Жылына $3000 турат экен. Жылына $3000. Ошондо күнүнө 1000 сомдон туура келет да. Мисалы 1000 сом эми 3 мал тамагы, англис тил баардыгы бар да, эми ал айтканда арзан эле да. Тамак-аштары да келет. Анан кийинки 25-26га 3,5 миң деп отабыз. 3,5 миң. Бул экинчи кабаттагы каналар турбайбы? Бияк өзүнчө бир класс. Булар эми азыр толук боло эле экен да. Жалпы канча бала окуйт азыр сиздер? Азыр бизде 48 бала окуйт. 50ге жакын бала окуйт да. Анан бул ар класстарда да, бир класста 5-6дан, 10дан, 15тен ушундай болуп. Мисалы 8 класс менен 7 класс көп, анан 9 класста 4-5 окуйт. Анан өзү мектептин эмеси кубаттуулугу ошо 120. Биякта өзүнчө бир класс экен, өзүнчө бир класс. Ар бир класста өзүнчө бардык шарттары түзүлүптүр да. Эгер бала көбөйсө, класстар толукталса, бул класстар толук кандуу иштейт экен да, туурабы? Туура айтасыз. Бирок ошентсе дагы көп бала албайбыз да. Мындай чектелүү бала алабыз. Эң жакшы окуган балдар алабыз. Билимге сусаган балдар алабыз. Олимпиадага даярдыктар болобу? Балдарды олимпиадага даярдайсыздарбы? Туура айтасыз. Дүйнөлүк олимпиадага көңүл бурулабы? Дүйнөлүк олимпиада жакында барасыз, майда. Ошто болот экен, эми International School of Kyrgyzstan эми ISK дегенчи, ошодо болот экен. Анан ошодон өтсөк Дубайга барат экенбиз да. Мына. Эме турбайбы? Библиотекабыз. Саламатсыздарбы? Музыкадан. Кружок болуп атабы бияқта. Саламатсызбы эжеке? Светин жандырып койчу. Комуз үйрөтөсүзбү эжеке? Үйрөнүп калыштыбы? Дайшур келгендерине 2 ай болду, үйрөнүп баштагандарына. Секенде уже 2 чыгарма чыгарып калышты, Кудай кааласа.
Нота терип калды акыры? Ноталарды үйрөнүштү, анан кийин ошо комузга өтүштү. Жакшы. Үйлөнүп калат буюрса? үйрөнүп Мындайча айтканда маданият тармагы, багы өнөр тармагына да көңүл бурулат экен да. Биз ошол бир эле чет тили анан беркиндей заманбап эмелерге эмес, ошо өзүбүздүн када салтка дагы, тилибизге дагы баса жасап үйрөтүпчү. Бул китепканабы? Бул китепкана. Китептер жетиштүү беле агай? Китептер жетиштүү. Биз көбүнчө ошол англис тилине басып жасайбыз. Мына жер ошо англис тилинде эмелер китептери. Англис тил китептер бар. Бул китептер. Анан балалар жана көрдүңүз го шкафтарда китептер ошол жерде сакташат да, ошон үчүн китептер бул жерде азыраак санда. Так, экинчи кабатта. Бияктан эмне? Бул Теннис жерде ойноп атышабы? теннис. Балдардын Теннис кружок. Класстын ичинде эле ойной беришет экен. Кандайсыңар анан? Жакшыбы? Кел, давай. Балдар ошо спорт кружоктору менен да. спорт кружоктары. Кетти. Жакшы ойнай албайм да мен. Кичине аракет кылсам үйрөнөм да. Жакшы. Сон. Бул экинчи кабатта дагы ушундай баягы санузел шарттары бар да, Ооба, мугалимдердин эмеси бар, өзүчө жатканасы бар. Анан жатаканага өзүнчө төлөбөйт, а? жаткана жок, баардыгы ичинде. Бияк ачыкпы сырттан эми? Бул жагы ошол Жагы эмне? мугалимдер бөлмөсү. Мугалимдер бөлмөсү. Дем алып. Мугалимдер эми ушул жерде эле кеңешип, баягы окуу материалдарын даярдап, Ооба, ар бир эмен чай пайын ичип дегендей. Ушундай шарттар менен иштейт экен да, жакшы. Экинчи кабаттагы жарык, бүт коридорлор да кенен экен, Ооба. Бул ошол мектептин немеси батыш өлкөлөрүнүн немеси стандарт менен курулган неме да. Ушундай болуш керек деген эмеде. Жүрүңүз. Азыр эми мектептин сыртына чыктык. Бул жер мына баягы линейка өтө турган площадка экен, а? Ооба. Мектептин сырткы фасады да аябай жакшы жасалыптыр. Бул эми баягы замандын талабы, баары бир эл аралык мектептерде эл аралык система менен окуткан мектептерге балдарды берип окутуу баары замандын талабы экен да. Туура айтасыз, мына жерде мектептин немеси сыртындагы фасадына бир көгүл урсак, мисалы, ар түстүү болуп атпайбы? Бул жерде ошо улутуна, анан динине эмес да, мисалы, ар улут, ар диндеги өкүлдөрдү окутабыз деген эмеде. Аркада мына корпустар көп экен, а? Бул корпустар эмне? Наракта бирөө турат, мына ортодо бирөө турат. Бул жатакана. Жатакана. Бул да жатакана. Анан бул ортодогу биздин тамак жеүүчү жерибиз балдардын. Жакшы экен, жатакананы көрүп койсок болобу? Басыңыздар. Жүрүңүздөр, жатакананы бир кирип көрүп чыгайлы. Так, бутту чечет экенбиз. Сразу эле мына бут чечме. Балдар бут кийимдерин бул жака коюшат экен. Бир эки кананы кирип көрүп коелу, а? Ооба, көрүп койсоңуздар. Жакшы. Кайсыга кирейли? Мунага кирсек болот экен. Так, балдар эми канча бир канада канча бала жатат? Бир канада 4төн 6-дан бе? 4төн 6дан. Бүт матрас төшөнчүлөр берди. Бардыгы берилет. Бардыгы эки кабаттуу керебеттер экен. Шкафтары берилиптир бардыгына. Жылуу эле болобу кышында? жыпчылуу. Эме чөпү полу бар. Теплый пол бар. Балдар үчүн жакшы экен да. Биякта да ошондой эле. Булар бардыгы бирдей эле ушундай? Ооба, тарбиячылар дагы чогуу болушат бул жерде. Биякта да бир кана бар экен, 4 бала жатат экен, а? Бул жакта эле ошондой. Балдардын жашоо шарт экен да эми? Караңыздар. Балдар ошо 6-дан, 4төн балдарга ушундай шарттар түзүлүптүр да, жакшы. 2ден жатканда балдар бар. Бул жакшы балдардын кийим жууп. О прачечный турбайбы, кир жуучу бөлмөсү. Дааратканалары менен ар жагында. Жакшы экен негизи, жатакана деле, а? Кенен жатакана. Балдардын эми баягы миң англис тилин окутайлы, миң ай тилин окутайлы, бирок эң негизгиси балдардын адеп аклагында да. Балдардын адеп аклагына кандай көңүл бурасыздар? Балдардын адеп аклагы эми адам чоңой түшөсү кыйын го, мисалы. Ошол булар менен чогуу эме кылып айтып, күн сайын бирден тарбиялык сабактар болот. Тарбиялык сабактарды өтүп турасыздарбы? Ооба. Мисалы, мен класс жетекчи катары өтүп турам, башкалар өтүп турат, андан кийин булар ар бир эмесинде ата-энелер тарбиялык сааты бар да.
ата-энелердин да тарбия максаты. Мына жерди караңыздар, мына арчалар эгилиптир, жашыл зона экен, гүлдөр эгилет экен. Сонун экен да. Бул да жатакана, бул да жатакана. Экөө тең окшош турбайбы, Жакшы. Биз мына мектептин жайгашкан жерин, куршап айылын үстүнөн дрон менен дагы тартып көрсөткөнгө аракет кылдык. Негизи айылдын бир жак чекеси поля менен мындай чектешет экен. Анан жайгашкан жери тынч, жакшы жер экен да. Анан трассадан да алыс экен. Абасы таза, анан жайында салкын, аябай сонун. Анан балдарга жакшы да. Шаардан сырткары телефон бербейбиз. Азыркы балдардын эң чоң проблемасы көйгөй телефонго. Ооба, Телефон бербейбиз. телефон боша кырмабайбы булар? Жок, ошо келгенде алабыз, кеткенде Ашкана турбайбы? Ашкана. Ушакка келип тамактанышат. Ошол жерге келип тамактанышат балдар. Анан көбүнчө жанагындай чейпичи бар го, ошол жерден болот. Эме алыпчы. Айына бир жолу улуттук тамактар болот. Мисалы арабтардын улуттук тамактары, Пакистандын улуттук тамактары, Индиянын улуттук тамактары, эфирде бар го, ошондо улуттук тамактарын уюштуруп турат. Жакшы экен бирок. Балдардын бир күндө 3 маал тамак берилет деп атасыз. Бир күндө 3 маал тамак берилет. Калориясы эмеси жакшы элеби? Жакшы, эмеси балдар жагы неме окшот го. Анан 4-чү ошо жатардан мурда чай пиче болот. Ал ошол жакшы сабактардын эмесин, кайсы сабактарын түшүнбөдү, кайсы сабактар жетишпеди, ошолорду сүйлөшүп алабыз. Эркин сабак, эркин эме болот да. Общение болот. Общение болот. Сухбатташып болот. Мына площадка аябай жакшы экен, Нары жагы футбольный поле турбайбы? Бул жерде ошо чоң футбол талаасы болот. Анан мына биздин кичинекей футбол талаасы. Мына атайын спорт эме аянтчасы кургансыздар. Наркы корпус эмне? Ал корпус биздин ошо качалка кылган корпус, жим деп коет. Эме тренажерныйбы? Тренажерный, ооба. Алар ошол жагына дагы. Булар азыр дене тарбия сабагыбы же кружокпу? Дене тарбия кружогу бул. Түшүнгөн кружоктор болот да. Кана жигиттер, ойнайбызбы? Давай, тепкиле. Агай, саламатсызбы? Тренер экенсиз да? Жакшы жүрөсүзбү? Сол жакшы. Кана тебеличи. Во. Лёгкий бегом, ведение мяча, обвод конуса. Пошли. Лёгкий бегом. Давай, ташта бияка. Эрбол, теп, топ теп. Эрбол. Молодец. Секин. Секирак. Пауза кылып, пауза. Алейкум ассалам. Кандай, жакшыбы? Пауза. Жакшы, балдарга аябай шарт, жакшы түзүлүптүр. Мына нар жактары бүт поля, эгин тала, поля туугандар. Көрдүңүздөр? Аябай жакшы экен. Сонун агай, сөз жок. Балдар эми ушундай шартта окуп алса, бир нерсе дей албайбыз. Туура айтасыз. Ата-энелер мына шартын көрүп алдыңыздар. Жакшы экен. Мугалимдер да жакшы экен. Тарбиялык сааттарга да бүт көңүл бурулат экен. Тигини көрөбүзбү, көрбөйбүзбү? Басыңыздар. Ал жакта эми Азыр эмеде реконструкция алынды да. реконструкция кылып тастады. Ооба. Ремонт иштериби? Ремонт иштери толук эмес. Бирок кичин көп чыксак болот. Кийин тренажерлор болсо анда, машыгуучу зал болсо анда тем более бул жерге жанагы теннис бар го, теннис столдор ушул жерге келет акырында ушу баардык. Тиги жакта теннис столдору. Анан футбол жанында бар го, тейбл тен. Ушу баардык ушу ичинде болот да. Жакшы. Бул жакта атайын ушу тренажерлук залга даярдап баштапсыздар да? Баштадык. Жакшы. Кандайсыңар, качоктор? Жакшыбы? Анча машыгаттыр да булар. Бияка эми тренажерлорду алып келип толуктайсыздарбы? Анан бул жерде өзүнүн агай өзү айтып берсин. Bu yerde ne bolot? Trенажер bu yerden ortasından mындай перегородка болот. Багында шелковый менен. Bu yerde tenisler bolot. Tenis 3 stolumuz var. Жагы. Ошо столдорду bu yerге коебуз. Bunun жарымынан бул жагы полностью эмне болот? Тренажерный зал болот. Bu yerге азыр жаңы 70 миңге буйруса тренажер келет. Анан bu yerге мынал груша иленет. Болду, түшүндүм агай. Бул лежак bu yerде болот и гантелдер болот. Гантелдерди кайерге коесуз агай? Гантелдерди өзү орду болот. Гантелдер азыр көп эмнеде жатаканада эми биз bu yerде тазалап эмне кылып атабыз. И бул жерде баардыгы күзгүлөр болот. Болду. Сонун, сөз жок. Агай кеттик эми.
Болды, рахмат. Планы жақсы екен. Мына жерде аябай жақсы пландаштырып атыптыр да. Анда мен сіздерден сұранайын, жана ушул видеону барыңыздарға аманат кылайын. Ушул видеону сөз түрдө бардык ата-энелер менен, тааныш билиштер менен бөлүшүп коюңуздар. Бүт ата-энелерге жетсе, биз айтып жаткан даректердеги Аалам мектебинин локациясы сиздерге жакын болсо, ата-энелерге маалымат жетсе, эми балдарны берип окутар иншалла. Каалайбызбы, каалабайбызбы, бала деп жүрөбүз. Баланын келечегин бардыгыбыз мындай ой максатыбызды алып жүрөбүз да. Балдар жакшы окуса, балдарыбыздын келечеги кең болсо, деп, туура, бала деп жашайт экенбиз да. Телефон номерларын жазып койдук, анан Instagram аккаунттарында белгилеп койдук. Мен суранам, Instagram аккаунтуна катталып, телефон номеруна чалып, анан балаңыз тууралуу маалыматтарды берип, келип мына мугалимдер менен сүйлөшсөңүздөр болот. Негизи ушундай шартта бала окуш керек. Баланы окутуш керек. Баланы негизи мен ойлойм, баягы барып келмей эмес, жатак мектептерге берип окуткан менимче жакшыраак болот деп ойлойм. Анткени телефонду алып коюп атасыздар. Бул жерде мисалы общежитияда жашаганда адам менен мамиле кылганды, башка адам менен мындайча айтканда бир тууган болуп бир бөлмөдө жашаганды үйрөнөт да. Туура айтасыз. Бул чоң тарбия. Туура. Бул чоң тарбия. Биздин балдарыбыз мисалы эрте менен даже мектепке ташып атпайбызбы өзүбүз. Мектептен чыккандан кийин машина менен кайра үйгө ташып атпайбызбы. Бүт ата-энелер жумуштан чыгып эле, жумушка кетип атып эле балдар менен убара. Мындайча айтканда, бир жагынан алып караганда, үйдө балдарды күндө мектепке ташып, аларга ушунчалык баягы катуу көңүл буруп, өтө эркинраак кылып тарбиялап коюп атабыз кээдечи. Чынын айтканда. Туура. Бирок мына общежитияга бергенде, мындай ушундай жатак мектепке бергенде менимче жакшыраак болсо керек деп ойлойм да. Ошо жатак мектептердин бири жакшы жагы ошол балдарды өзүнчө болушту үйрөтөт. Мисалы, өзүн кийин ошо азыр заман талабына бир тез өнүгүп, тез бир нерсени үйрөнүп, анан элдер менен мисалы бул мектептин эмеси чет жакка барып окуса, ошондой эле болот да, чет жакта деле ошондой эле болот. Ар кандай элдер менен окуйт, ар кандай балдар менен окуйт. Ошолор менен тез тил табышып, ошолор менен мындай окуп, кайра алар менен достошуп, ошондой менен ушу пайдаланышып биздин мектептен куруп алса, кийин кыйналбайт да. Кудай буйрса. Эми жыйынтыктайлы, видеого лайк басып, комментарий жазып коюңуздар. Агай, сизге акыркы микрофон. Сөз болсо, калып кеткен ойлор болсо, айтып койсоңуз болот. Ушуну менен жыйынтыктайбыз. Эми ушул мектепке эшигибиз ачык сиздерге. Келип, ошо жакында 10 апрелде тестирлөө болот. Балдарыңызды келип ошо билимин текшерип бериңиз. Эгер англис тилин 10 апрелде тестирлөө болот. 10 апрелде. Көңүл буруңуздар, 10 апрелде тестирлөө болот экен. Ага чейин тез арада байланышка чыгыңыздар. Азыр эле күндөр калды. Анан эгер англис тили жетпей атса, эгер окууга болгон ошондой мындай жүрөгүндө же эмесинде мындай оту болуп атса, алардын англис тилин биз ошо курс менен эме алабыз, кичине көтөрүп, сентябрга даярдап коебуз да. Иншалла, жакшы болот экен. Бар болуңуз агай. Ден соолукта болуңуз. Ийгилик каалайм. Ассаламу алейкум. Алейкум салам.